Қаланың негізгі жолдорының кесілішіндегі Алиев көчөсүнүн 1 км 75 метр аралығына асфальт төшөлүп жаңыдан тротуар құрылып бүткөн. Бирок көчөнүн реконструкциядан кийинки техникалык каталарга коомчулуктун наразычылыгы көп. Кала мэри Алмаз Манбетов асфальттын басылышын текшерди. Жолдун курулушу бүткөнүнө аз убакыт болсо да, ирригациялык каналдын бөлүгүндөгү суу өтүүчү түтүкчөлөр тешилип, жол курууда катачылыктар аныкталды. Жаңы асфальттагы канализация капкактарынын орду асфальт менен басылбай, жөн гана цемент менен түздөлгөн. Суу түтүктөрүнүн кошулмалары жолдун калыбын бузганы байкалып турат. Шаар башчысы толук жасалбай калган жумуштарды жана техникалык кемчиликтерди тез арада оңдоп түзүүнү талап кылды. Ошондой эле Алиев көчөсү менен кесилишкен жерде жаңы салынып баштаган көп кубаттуу үй дагы асфальт басылгыча канализация тартууну жасабай койгон. Сүйүп келсең бери. Сен мына технадзор убудан. Бул эмне? Сынып калыптыр. Таш турганга дейм. Жоғаран айтпайт билер анда. Айтылған, рескеде айтылған, бардығын айтылған, etçeme ұлытпайды дем бұл далада. Bunu mağa айтпадыңар эле го бүгүн сүйүнү. Поручение да бар. Ишим алып келсеңер. Бул кантип болсун ушул? Көчөгүнү келген экен, билгиз бар. Болбойт, мен бербейм, мен сага ошондо айтканмын. Жол асфальт болгу чейин кылып ал деген. Кылбадың, мен сага бир эмени ачып бере албайм. Эгерде лотокту буза турган болсо, мен кайра сага жазамдагы прокуратурага өткөрүп берем деп. Жол көп жылдан бери каралбай, жараксыз абалга кептелген. Жергиликтүү жашоочулардын сунушу менен көчөнү оңдоп түзөө иштери жүргүзүлгөн. Жаңы асфальт эксплуатацияга берилсе, шаардын аймагындагы кесилиш катары колдонулуп, Курманжан Датка көчөсүндөгү унаа бир жактуу болот. Кала казынасынан көчөнүн реконструкциядан өтүшүнө 22 миллион сом сарпталган. Долбоордо жолдун турасы 7 метрди түзүп, эки тарабында 2 метр болгон тротуар салынган. Ирригациялык канал кеңейтилип, 1 метр болгон жашыл зона түзүлгөн. Начар. Чын айтканда начар сапатын оңдош керек. Азыр ушул бул жерде замечаниялардын баарын бердим. Убакыт бердим ушуну оңдоого. Муну эми мындай чала бүтүп атат да иштер. Бул мындай мага жакпайт. Мындай болбош керек. Бул мага деле эмес, бул элге деле жакпайт. Ошон үчүн жанагындай недоделанный иштер бар экен бuyakta. Ошолордун баарын ошо азыр буйрук бердим. Барын кайра тиги жакшылап бүтүп аягына чейин чыккыла деп атамыз. Каладагы эң ири долбоордун бири болгон Уркая Салиева көчөсүн көрктөндүрүү жыл соңуна чейин бүткөрүлөт. Шаардагы мыйзамсыз курулуштарды сүрдүрүү жана көрктөндүрүү долбоорунун экинчи этабы Калк жиш жайгашкан Маназата муниципалдык аймагынын Уркая Салиева көчөсүндө жүрүүдө. Анда 3000 метр тосмо, 300гө жакын үйдүн айланасы бошотулган. Көчөнүн эки тарабына асфальт басылып, түнкү аллея курулууда. Интернет желесинде жаңыдан басылган асфальттын чачырап кеткендеги тасма коомчулуктун сынына кабылган. Ачыла элек. Эми мына асфальтты карап койгула. Жаңы баскан асфальт. Ал баягы биз тигил жактан киргенде биринчи слойго чоң хоболор груздун өзү 30 тонна. Где-то 40-45 тонна келип туруп бурулганда ал жер кичине эме болуп кетти. Биринчи башталганда биз аны алып таштап туруп, бизде күндө көзөмөлдө укстун адамдары бар, технадзорлорубуз бар, башка деле биздин ошо футбол элдери, биздин элдер бар, Кыргызстан элдери умныйда бар жогун. Бар көзөмөлдө. Сапаты боюнча мен нерсе айтайын, шаарда асфальт иштери 5 жыл өзүбүздүн мойнубузда. Эгер бир нерсе болсо биз бүт бар жогун за счет подрядчикке өзүбүз жасап беребиз. А так сапатын карап атабыз, эртерээк бүткөнгө аракет кылабыз. Элдердин удобствосын создавать этпейли деп мына погода кеч башталып калды. Себеби тендер кеч ойлонуп калды. Майда баштала турган иш башта августта башталды да. Ошон үчүн биз эртерээк сапаттуу бүтүрөлү деп атабыз. Кала башчысы көрктөндүрүү иштеринин жүрүшүн көрүп чыгып, сапаттуу кылып бүткөрүүгө тапшырма берди. Долбоордун айрым бөлүктөрү туура эмес экендигин билдирип, уна койгон жайларды кеңейтүүнү сунуштады. Бошотулган аймакка эс алуучу жай жана уна токтотуучу муниципалдык гараждар түптөлгөн. Ийделик көчөсүнүн Касымалиевага чейин 1 чакырым аралыкка жаңы асфальт төшөлүп, жол кеңейтилген. Жарыктандыруу системасы жаңыртылып, көп кубаттуу үйлөрдүн балкондору бир тептен жасалып сырдалууда. Шаардык казнадан каржыланган долбоорлорду сапатсыз курган тендердик компаниялар кара тизмеге кирип калышы мүмкүн. Талапты аябай жестко коюш керек да бул жергечи. Ошол жанагындай сапатын начар салган фирмалардын баарын кара списокко киргизип салыш керек. Буларды эми сала албайбы, жасай албайбы, булар жасабаш керек андай. Эми жасаганга жараша мындай бир сапатын жакшы кылып салыш керек. Бир
элге жаккандай болуш керек, көрүктүү болуш керек. Анан көзөмөл жүргүзүш керек. Ошол салынып аткан убакта ошол келип бат-баттан ушул көрүп, кандай салып атат, кандай жол баягы нарушениялар болбош керек, анан сапаты жакшы болуш керек. Анан баягы стандартка келиш керек да. Каланын инфраструктурасын жакшыртуу долбоору токтобойт, кезеги менен муниципалдык райондор көрктөндүрүлөт. Мыйзамсыз курулуштарга толгон аймактарда өзгөчө өрт коопсуздугун алдын алууга мүмкүнчүлүк жок. Долбоордун негизги багыты калк коопсуздугу жана жашыл зонаны кеңейтүү. Абдумалик Базарбаев, Элеман Акбаев, Ош ТВ.